30 адырда өсүп чоңойгоныма абдан сүйүнөм, сыймыктанам. 30 адырдын эли абдан мээнеткечил, тыйканчылык менен ушу машыгышат. Мен ата-энем дагы ошол биз адыр деп коет элек, адырга барып дарбыз эле эмес, ошол бардык жашылчаларды эгишкен. Ошол эле дарбыз, коон, пияз, сабиз баарын. Анан биздин айылдар дагы пакта өстүргөн айылдар болгондуктан совхоз болуп ошол жерде талаа жумуштарына да көп аралашып калдым. Мен апамды эстесем өзгөчө мынау 10 баланы төрөп өстүрүп атпайбы? Ошол учурда эч бир сөзүн укпадым да апамдан. Мен ушу балдарым көпсүңөр. Себеби ошол учурда ар бир бала өзүнүн немеси ырыскысы менен төрөлөт деген сөз түшүнүк бар да. Ар бир балага өзүнчө мамиле кылып, ар бирибизге убакыттап, ар бирибизге жашап мамиле кылганы апанын мээрими бардык балдарына бирдей эле берилет да. Сен балам жакшыраксың, сен мисалы үчүн акчаны көп таап атасың, апа антей албайт. Баарыбызга ушундай бирдей мамиле кылып, анан баарыбызды бири-бирибизге ынтымак болууга, бири-бирибизге мындай жан күйгүзүп, баарыбыз чогуу болгон, керек болсо эрежебиз болчу да. Атам эртерээк каза болуп калды, бирок аны бир жаман деген айылда эч ким жок да. Бирөөлөргө жардам бергени, эч кимге жок дебей дайыма мындай керек болсо жанагы тыйынын деле албай эле бир көмөк болсун деп жардам бергени, үйүн курганы жардам бергени. Кийинчерээк байкап көрсөм, ошол көпчүлүк үйлөрдү курганда анын немелери калыптыр да. Жана эски үйлөргө барсак, өзүнүн атайын ай балтасы менен салгандай, кол жыгачка салгандай гүлдөрү, чиймелери бар эле. Тилекке каршы ошолорду жакшы сактабай албай калдык да. Бирок бирөөсүн сактап калдык. Мен ошону кийин үйдү оңдогондо дагы ошол апам менен чоң агамды айтып, ушуну ушул жерге маңдайына калтырып коелу, атабыздан эстелик кылып жүрөбүз. Астананын бороону ушундай болот, азыр башталышы гана. Мындан да катуу суук болот. Негизинен жаратылышы ушундай каардуу. Бирок үйрөнүп деле калдык бир аз. Көбүнчө бул жерге баратканда өзүм ушу студент болуп жүргөн учурлар, анан кийин дагы ушул биринчи келген күндөр, же студенттеримдин ушу сабак окуган күндөр ар кандай эске келүүлөр болуп турат, албетте. 2013 жылдын башында документ тапшырып, кийин 4 этаптан турган сынактарга катышып, интервьюларга катышып, анан ушул окуу жайга кабыл алынганмын. Мен иштеген жер Graduate School of Education, жогорку билим берүү мектеби, Graduate School of Public Policy, же болбосо жогорку мамлекеттик саясат мектеби, жана Graduate School of Business, же болбосо жогорку бизнес мектеби. 3 ошол факультет ушул жерде жайгашкан. Факультетте 30дан ашык окутуучу бар. Анан бизде 300дөн көбүрөөк магистрант жана докторанттар бар. Билим берүү тармагында биз адистер даярдайбыз. Дүйнөнүн эң күчтүү окуу жайларынан келген профессорлор менен коллегам болуп иштешет. Анан студенттер болсо эки түрдүү программа бар. Бизде blended деп коет, гибрид формада. Же болбосо алар өздөрүнүн иштеп жаткан жеринде иштей беришет дагы, бул жака жылына 3 жолу гана келип сабак окушат. Ал эми түздөн түз болгон очный түз окуу программасы бар. Ал ушу докторанттарыбыз биздеги көп тилдүүлүк боюнча магистратурада. Бул менин ушу кабинетим. Hello, my friend. Hello, how are you? Nice to see you. Nice to meet you, Professor. Okay. Thank you very much. Менин досум, коллегам Сириядан келген, мен профессор, Англиядан окунуп бүткөн. Азыр аты Аннас Хаджар. Бул жерде бизде докторантура PhD-нин директору болуп иштейт. Мен ушул жерде отуруп алып туруп иштейм кабинетимде. Сабактарга даярданам. Немен астында? Агай өзү негизинен аябай боорукер ата. Жош, аябай балдарына көңүл бурган, эч жок дебейт да. Командировкаларга кеткенде сагынып калышат балдар. Бир күн эле уже билинет жок болгондо, бир күн эле уже кечинде түнөбөсө уже кечке маал уже балдар сурай башташат. Атам кана кайка кетти, качан келет деп. Анан тияка Алматыга кетти го, же Кыргызстанга кетти, же дагы башка чет өлкөгө кетти сен. Канча күндө келет дешет сразу элечи. Анан келет 2-3 күндө десең 2-3 күн ошо немелеринен чыкпай уже акыркы күндөрү чыдамсыздык менен күтүшөт. Балдарга дагы көңүл бурат, мага дагы башкача көңүл бурат. Бул дайым ошо сен жакшы жактарыңы көрсөткөнү, жакшы сапаттарыңы айтып, көңүлүңдү көтөрө турган сөздөрдү айтканды жакшы көрөт.
93-жылы мен сентябрда чет тилдер факультетинде университетте иштеп калдым да. Анан карап көрсөм, маянам өтө эле аз болгонуна байланыштуу дагы кошумча дагы бир жерде иштейм деп туруп караштыра баштадым да. Оштогу Сема мектебине барып иштеп калдым. Ал жерде иштегенимде абдан кызыктуу дагы болду. Кыргызстандын ошол түштүк региондагы эң күчтүү балдар, эми жаштардын каймактары деп койсок болот. Ушу жаш балдарды тандап алышкан экен да. Ар бир мектептерден, райондордон, областтардан балдар келип туруп окушкан экен. Мен аларга сабак берүү абдан кызыктуу болду мен үчүн. Анан биринчи жолу ошо Сапат мектебинде иштеп атканда мен эл аралык тажрыйба менен тааныштым да. Кыргызстандын билим берүү системасынан башкача эл аралык система кандай болот экен, кандай китептер менен окутат экен. Ошол эле Англиядан келген жана китептер, ар кандай сапаттуу Хедвей деген жана башка китептерди көрүп, өзүмчө аябай мага таасир берди да. Себеби англис тилде окутууга ушунчалык ыңгайлаштырылган китептер экен, окуу китептери. Ошолор менен сабак берип атып, өзүмдүн мындай карьерамдын мындай сапаттуу жактан дагы алга жылышына себепкер болду да, сапаттуу иштеген. When you are analyzing your data, literature you can also change. Yes. Yeah, How? in the end, so we You can. can also review the literature. Ошол сүйүнүп отурам. Себеби быйыл дагы бир факультеттин деңгээлинде да университеттин деңгээлинде бир сыйлыкты жеңип алдым. Бул мен үчүн өзгөчө. Сиздер көрүп тургандай бул факультеттин деңгээлинде, тетиги чоң болсо кече жакында эле алдым. Бул университеттин деңгээлинде. Бул деген Назарбаев университетинин тажрыйбасын кантип башка жергиликтүү коллегалар менен, окуу жайлар менен бөлүшөт деген. Себеби биз өзүбүз эле окуу жай катары эң алдыга кетип, жакшы окуу жай болсок жакшы, бирок ошол учурда башка окуу жайларга, башка кесиптештерге бизден кандай пайда деген номинацияга мен өзүм да аябай кызыгам. Кыргызстанда болобу, Казакстанда болобу, башка мамлекеттерде болобу, эгер семинар өтүп бер, агай, семинар өтүп бериңиз, же болбосо бир лекция өтүп бериңиз десе, онлайн болобу, же түздөн түз барып, көптөгөн семинарларды өтүп жүрөм. Мисалы үчүн силабусты кантип жазуу боюнча, изилдөөнү кантип жүргүзүү боюнча, окутууну кандай, онлайн окутуу боюнча билген нерсебизди биз өзүбүз эле бекитип калбастан башкалар менен бөлүшүбүз керек. Башка окуу жайларда өнүксө, анда өлкө өнүгөт, регион өнүгөт, ошондо жакшы болот. Есть учителя, которые покупают большую сумку, чтобы положить маленькую сумку. И это в Канаде. В Казахстане тоже самое. Осы сумкага жумусту саламыз, биздин директорлорубуз сиздер укпай турсаңыздар, мугалимдер солай кылабыз, жумусту саламыз, үйгө барабыз, үйдө толгон тогой жумус бар. Тамак дайындоо келет, балдарды кароо керек. Буну ачкан убактыбыз ал 11:30 болуп калат, чарчайбыз, уктап калабыз. Эртеси ачкан убакыт болмоду, кайра келебиз. Әріптес болсақ та ол кісіні ұстазым деп естіпеймін. Неліктен өйтем? Себебі ол кісі өзінің өмірін осы білім беру саласына арнаған адам. Ахмет Байтұрсынов бабамыз айтады, жалпы мемлекетті түзету үшін бала оқу ісінен бастау керек дейді. Сондай фундаменталды нәрселердің барлығын Дүйсен Шамат жүрген жерінде айтып жүреді. Және оны батыстық жаңа модельдермен де, шығыстық дәстүрлі модельдермен де байланыстырып, Дүйсен Алиевич кітаптарында да соны жазады. Және тек қана кітаптар теориялық жазып қана қоймай, ол кісі сол өмірімен практикалық тұрғыда беріп, соны түсіндіріп, функционалдық тұрғыдан түсіндіріп жүреді. Дүйсен ағаны сан қырынан айтуға болады. Қазақта мындай бір теңеу бар, 8 қырлы бір сырлы дейді. Қай қырынан алып қарасаңыз да өте жан жақты, өте білімді, оқыған, ізденімпаз азамат. Дүйсенді мен ғалым ретінде жақсы білем. Бұл кісі нағыз заманауи, қазіргі ғылыми ізденістердің бел ортасында жүрген ғалым, әсіресе мына білім саласын жетілдіру, білім саласын модернизациялау сияқты бір осы заманның өте сондай бір актуальный, өзекті мәселелермен айналысып жүрген мықты ғалым. Илим тармагында иштеген, агартуу тармагында иштегендер үчүн китеп жазуу бул чоң жетишкендик, чоң ийгилик болот. Мен эл аралык окуу жайда иштегенге байланыштуу бизде китепке караганда дагы чет өлкөдөгү абройлуу журналдарга англис тилинде макалабыз чыкканы биринчи орунда турат да. Ал эми жергиликтүү тилдерде китептерди жазуу мен ойлойм ушу бизге окшогон илимпоздордун, адистердин милдетибиз. Одно из больших трудов профессора Дүйшона – это его книга «Билимге коштарлык». У меня была честь прочитать эту книгу. Профессор Дүйшон сделал большой вклад, принес международные исследования на казахском языке для казахстанских учителей, что большая благодарность ему за это. Бардык топтогон материалдарымды, англисче чыккан макалаларымды, орусча чыккан макалаларымды топтоп туруп, бардыгын атайын мындай кыргызча китеп жазамын деп туруп
Birinci ideя 2019 жылы келген. Ошол учурда мен юбилейим болуп аткан, 50 жашка чыккан. Ошондо биринчи китебим чыкты да, билимге умтулуу деген. Анан Казакстанга кайра жумуш боюнча келгенде, мен бул жактагы кесиптештерим кызыга баштаганда, аябай сонун китеп экен, кыргызча. Ушунун казакчасы да барбы, жазсаңыз биз жардам берели депчи. Ошондо мен бир кесиптешим бар, Айгерим Алиаскар деген, өзү казак тилчи. Экөөбүз отуруп идея пайда болду. Ушул китепти, ошол эле кыргызча китепти эми казакчасын жазалы. Албетте аны которбостон, аны Казакстандын контекстине ыңгайлаштырып, анан керектүү тексттерди алмаштырып, анан кошкон жерин кошуп, алган жерин алып, ошо билимге куштарлык деген темасын ошо менин досторум коюп беришти. Ошол казакча китеп чыкты. Ол кітап қазақ тілді мұғалімдерге өте пайдалы. Ол кітапты оқи отырып, жалпы мектеп қалай болу керек, мұғалім қалай болу керек, оларға қандай қолдау керек, соны жақсы түсінуге болады. Өйткені ол қолдаулардың барлығы қазіргі өзгерістерге сай. Соны мұғалім не болмаса мектеп ұжымы оқи отырса, олар өзіне көп нәрсе түйеді. Олар өзін-өзі өзгертуіне және де жұмыстарын қайта жасауға көп көмектеседі. I joined Nazarbayev University in 2018. Мен Назарбаев университетинде 2019 жылдан баштап иштей баштагам. Бул жерге келгенимде Дүйшүн Шаматов кескеш катары мага чоң жардам берди. Мен анын сабактарына катышып отуруп, өзүмө чоң тажрыйба топтой алдым. Студенттер менен иштешүүнү, сабакка кантип даярдануу керектигин жана башка көптөгөн жакшы нерселерди үйрөндүм десем болот. Аны студенттер аябай сыйлайт, себеби ал жөнөкөй боорукер адам. Студенттер анын сабагынан дүйнө тааный алат. Students, we are lucky to have Dushan. With the quality, I think we're having mixed also. Yes, mixed, and also quantitative may also do the mixed, but then say repeating. But ideally, research is one. Дюшан Шаматов, он не только как профессор, но как личность большой человек. Но я хочу отметить тот момент, что мы вне урока тоже с ним общаемся. С ним можно с легкостью можно кофе попить, про разные моменты узнать, так как я ему обращаюсь по разным моментам, по работе, я у него спрашиваю разные материалы. Он всегда готов поделиться своим опытом со всем, что у него. Ну, этот момент я хотел очень сильно подчеркнуть. Бұл мақсат қойғанда, ошо биздин жаштар көбүрөөк албетте утурумдук азгырыктарга алданбаса. Мисалы үчүн, ийгиликке оңой эле жетип барам, ар кандай жол менен жетип барам, бирөөнүн жардам менен жетип барам деп туруп эле, анан ийгиликти дагы убактылуу эптеп эле мындай бир каржы жагынанбы, же болбосо бир амал жагынанбы, ошону эле бирөөнүн таанышы менен эле бир жетсем, ошондо мен бактылуу болом дебестен, адам ушул ар бир нерсеге мээнет менен жетем дегенди өзүнө максат кылып койсо да, жакшы адис болуп билим алып келген адам жерде калбайт да. Рахмет, үлкен. Так, и для студентов как можно? Вы можете заявочку нам отправить. Дүйшүн Шаматов – это один из профессоров, который оставил огромный след в моей студенческой жизни. Я очень поздно поступила в Назарбаев университет и встретила с огромными сложностями и проблемами. Было не очень просто учиться в университете. Тогда Дүйшүн поддержал меня и оказал чисто не только учебную поддержку, да, как должен оказывать профессор в университетах, но и как личность, как человек. Кыргыздын илимпоздору, кыргызстандык илимпоздор ушул жаңы ачылыштар менен алып урушкан, бул аңгысынча cutting edge деп коет. Алардын изилдөөсү мурдагы эле билимдин тегерегинде эмес, жаңылыктар менен айкалышкан, дүйнөлүк илимге салым кошо турган изилдөөлөр жүргүзсө дейм. Дюшана Ильича я знаю уже с 2013 года. Настолько запомнилась его именно страсть к своей стране, к своему предмету, вообще к тому, о чем он рассказывал. Что вот я помню, что мы сидели на последнем ряду с моей однокурсницей, и мы сидели и думали, я так хочу, чтобы он был моим руководителем научным моей диссертации. Он прям на самом деле нас поразил. Знаком с профессором Шаматовым очень давно, вот я как сказал, с 2014 года. Очень отзывчивый коллега всегда меня поддерживал в всех моих начинаниях, учитывая, что я был, когда я устроился в университет, был я очень молодой, вот профессор Шаматов мне очень хорошо помогал, как наставник своего рода был. По сей день по всем вопросам, которые возникают у меня, либо у него, мы всегда до сих пор на связи, всегда помогаем друг другу. Кыргызстандан келген биздин
конокторго дайым көргөзгөнүм ушул дайыма биздин кызыл туубуз желегибиз желбирей берсин, дайыма асманыбыз ачык болсун, мамлекетибиз ушу башка мамлекеттердин арасында дагы кадыр барктуу мамлекет болуп өсүп өнүгө берсин. Ал үчүн биздин балдарыбыз, жаштарыбыз билимдүү болсун, илимдүү болсун. Ошондо биз башкалар менен дайыма тең ата болобуз, алдыда болобуз, эч кимибизден артта калбайбыз дейм ушу Кыргызстанымдын желеги.